2020-жылдагы революцияга качкандардын баарын доканцалар деп шылдыңдап коюшкут го. Доканца деген уран, доканца деген принцип эмнеден улам чыккан? Бүгүн да доканцалар пайда болуп атат. Себеби 2020-жылы Сыймык Жапыкеев элди дүрбөтүп, соцсеттер аркылуу кухняда отуруп, чындыкты айтып, ошол байлардын мүлктөрүн алабыз, тигинтебиз, минтебиз, то есть элге жага турган сөздөрдү сүйлөп, элдин бүйүрүн кызытып, бийликке каршы элди тукуруп, ушундай бүйүрү кызып дүрбөп турган кезде шайлоо себеп болуп, элдин баары көчөгө чыгып, акыйкат издеп, революция болуп кеткен. Ошол кезде эмненин күчү менен? Доканца деген принцип менен революция болуп кетти. Эл күйүлөнүп кетти. Себеби доканца принциби ошол революция болбой калганда, ошол бийлик кетпей калганда, ошол көчөгө алып чыккан элдин баарын Сыймык Жапыкеевке элди козутуп, көчөгө алып чыгып башаламандыкты уюштурган деген статья коюлуп, ошол көчөгө чыккандардын баардыгына иш козголмок. Ошон үчүн бул бийликти доканца кулаталы деген уран болгон. Кулабай калса баарыбызга иш козголот деген ушундай принциптер болгон. Бүгүн дагы Самат Кушбекке окшогон ошондой доканцачылар пайда болуп атат. Чындыкты айтып атам, акыйкатты айтып атам, такталгандагы, такталбагандагы, жарымы жалган, жарма чын, ушундай элдин бүйүрүн кызытып, ушундай сөздөрдү баштаган. Буга баары бир кааласа да, каалабаса дагы иш козголот. Бул терең кирип кетти, өзү байкабай калды. Анан эмне кылыш керек? Доканца деген принципке өттү. Кыргыз элим ойгонгула, кыргыз элим тургула, кыргыз элим мындай болуп атат деп, жумуркадан кыр издеп, болгон нерсенин баарын алып чыгып, элди козутуп тургуза албай атат. Бул бийликти мына Садыр Жапаровдун бийлиги деп элди козутуп, өзүнүн көчүгүн сакташ үчүн элди көчөгө алып чыгып, бул бийликти кулатып, өзүнүн жанын сакташ керек болуп атат. Бул эми терең кирип кетти. Доканца принцибине өтүп элди козутуп, эмне жатасыңар, тургула элим, ойгонгула элим деген ушундай козутууларды баштады. Бул доканца принциби. Карапайым эл билбешибиз мүмкүн, ушул Самат Кушбек ушул чындыкты айтып атат, акыйкатты айтып атат деп ошол сөзүнө кулак төшөө бугуп, бүйүрүбүздү кызытып, ушундай болушубуз мүмкүн. Акыйкатында Самат Кушбек өзү билбей калды ушул терең кирип кеткенин. Терең кирип кеткенден кийин ага сөзсүз түрдө Кыргызстанга келсе иш козголот. Ошондуктан бул Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Вабанк деп коет го. Доканца кетүүгө аракет кылып, элди козутуп көчөгө чыгарып, бул бийликти коңторуп, жалгыз көчүгүн сакташ үчүн ушундайга өттү. Самат Кушбек дагы доканца болмой болду. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, өзүбүз таразага салат болушубуз керек баардыгын. Ошондуктан доканца деген принцип эмнеден пайда болгон? Самат Кушбек дагы ошол сыяктуу доканца принцибине өттү. Сүт кандай болсо каймак ошондой болот деп, түшүнүгүбүз өзгөрмөйүнчө геройлорубуз өзгөрбөйт. Бүгүнкү күндө тилекке каршы киндерди герой кылабыз. Мага окшогон тантыктарды, Сыймык Жапыкеевке окшогондорду, Эрулан Көкүлүвкө окшогондорду, канча жылдан бери эмгеги сиңип, эмне деген элдерди дарыган врачтар герой болбой, ошо врачтын кемчилигин издеп чукуп таап, тартып чыгып элдерге жарыялаган блогер герой болуп атат. Канчалаган экономикага санымын кошкон илимдүү экономисттер, эмне деген юристтер, эмне деген ушундай билимдүү экономикага санымын кошуп Кыргызстанды алдыга сүрөп аткан эмне деген геройлорубуз бар. Аларды герой кылбайбыз, тилекке каршы мына телефонго тартып кыйкырып чыккандар герой болдук. Ошондуктан урматтуу достор, геройлордон башталган. Качкын макамын алуу үчүн кандай гана аракеттер жасалбайт. Батыштан башпааныг алуу үчүн өз өлкөсүн шылдыңдап, жеке комфорт үчүн жалган маалымат таратып, коомду адаштырган Самат Жумалиевдин негизги максаты эмне? Алдыда мына ушулар тууралуу сөз кылабыз. Батыштан качкын статусун алууну көздөп, Кыргызстандын беделине көлөкө түшүрүүнү адатка айланткан Самат Жумалиевдин кезектеги куруу чагымдары коомчулуктун кыжырын кайнатты. Эч кандай негизсиз, курт саясий билдирүүлөрдү жасап,
ар бир жакшы демилгеден трагедия жасоонун негизги куралына айланды. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн реалдуу сунушу жок, жөн гана былжыр сөздөрдү айтып отурат. Эске салсак, жакында эле Ысык көлдө дүйнөлүк деңгээлдеги кайыктар жарышы жогорку деңгээлде өттү. Мелдешке чейин дал ушул Жумалиев көл ууланат, экология талкаланат, балыктар кырылат деп коңгуроо кагып, элди дүрбөлөңгө салууга аракет кылган. Натыйжада эмне болду? Мелдеш эл аралык экологиялык стандарттарга толук жооп берип, Ысык көлгө кымындай да зыян тийген жок. Бирок өзүнүн жалган маалыматы суу кечпей калса да, Самат Жумалиев уят болгонун мойнунга алууга эрки жеткен жок. Мына бүгүн кайыктарды чыгарып кеткенден кийин эл көлдүктөр көлгө түшүп, көлдүн коноктору да көлгө түшүп жыргап жүрүшөт. А сууну караңыздар. Көлүбүз таптаза. Көлүбүздө керек болсо бутуздун тармактарына чейин көрүнүп турат. Эч кандай май төгүлгөн жок. Жана башка жаман нерселер да болгон жок. Анын мындай кадамдарга барышынын түпкү максаты эмнеде? Өлкөдөгү абалды атайлап курчутуп, коомчулукту адаштыруу жана өзүнө карата укук коргоо органдары тарабынан иш козголушуна жетишүү болуп саналат. Башкача айтканда, өзүн саясий куугунтуктун курмандыгы катары көрсөтүп, Америка же Европага качкын статусун сурап арыз жазууну пландаган. Качкын статусун кимдер ала алат? Буунун конвенциясына ылайык саясий көз караш үчүн куугунтукка алынып, өмүрүнө коркунуч жаралгандар качкын статусун алууга жол ачылат. Ал үчүн далилдердин топтому талап кылынат. Журналистик макалалар, социалдык тармактагы билдирүүлөр, сиз жөнүндө же сиз кабылган коркунучтуу кырдаал тууралуу жаңылыктардын шилтемелери керек болот. Ушуларды топтоп арызга тиркеп, тийиштүү органга тапшырат. Алар текшерип чыккан соң качкын статусун алат. АКШ менен Европада качкын статусун алган адам дароо легалдуу жашоо укугуна ээ болот. Мамлекеттин эсебинен социалдык жөлөк пулдарды, акысыз медицинаны жана турак жай субсидияларын алат. Эң башкысы иштөөгө уруксат алып, бир нече жылдан кийин грин карта же батыш өлкөлөрүнүн жарандыгын алууга жол ачылат. Дал ушул статус бере турган жеңилдиктерге жетүү үчүн Самат Жумалиев койчолук былжыр билдирүүлөрүн интернетте таратып отурат. Даяр жөлөк пулга, грин картага же чет өлкөдөгү комфорттуу жашоого жетүү үчүн өз мекенин дүйнөгө жамандап, жалган маалымат таратканы бул жөн гана Герт башынын кызыкчылыгы үчүн жасалган кыянатчылык. Өз өлкөсүн жамандап, качкын статусуна жетем деген арам аракетин эл деле түшүнүп калды. Герт башынын кызыкчылыгын мекендин аброюнан өйдө койгон Самат Жумалиев өңдүүлөр үчүн мекен деген ыйык түшүнүк баалуулугун жоготкону өкүнүчтүү. Даяр жөлөк пулга, чет өлкөдөгү бейпил жашоого жана грин картага жетем деген куру кыял менен өз өлкөсүнө көз жапкан мындай арам аракеттерди коомчулук эбак түшүнүп бүткөн. Жалган маалымат таратуу аркылуу батыштан баш паанеге алуу эң арзан, эң ыплас жол. Бирок элдин каарынан, тарыхтын жана мекендин сотунан качып кутулуу мүмкүн эмес. Ал эми кыргыз эли кимдин чындык үчүн күйүп, кимдин өз кызыкчылыгы үчүн туулуп өскөн жерин сатып жатканын эчак эле тарзылап алган. Ассаламу алейкум, туугандар. Жанагы эме боюнча бир оюмду айтып калсам, биз деле ой айтып жүргөнбүз да, эми айтышыбыз керек болуп калат экен да баары эле. Сен унчукпайсың, сүйлөбөйсүң, чыкпайсың, айтпайсың деп эле. Анан мынтип карап отурсам, ошол эмеге көчө сүйлөп ызы чуу салып дүрбөлөң кылып аткандар ошол эме экен да. Саясий сойку деп коем андайлар деметчи. Саясий сойку ким ал? Ал деген жанагы саясий жакта бир өз кызыкчылыгын ойлогондор да. Бир жерге жетпей калгандар, анан жеткиси келип аткандар экен да. А биз жөнөкөй карапайым элбиз. Мен, например, жөнөкөймүн, мен эч жака жулунбайм, эч кандай кызыкчылык жок менде. И болбойт дагы кызыкчылык. Мен өзүмдүн калыстык оюмду айтам. Көл боюнча айтайын деп атам, жанагы скутер боюнча. Формула 1 боюнча. Ошол 2-3 күн эле болуп туруп анан кетет экен да ал формулачы. 2-3 күн ичинде темел укмуш 200 тонна деп эсептеп атат, бирөөсү 60 тонна деп атат, бирөөсү дагы бир нече тонна деп атат. Мен ошого таң калып атам да, ошону ким чыгарды ошол экспертизаны? Ким чыгарып атат ошончо тонна деп, именно ошол 200 тонна, 60 тонна деп ким чыгарды ошол акылмени, количествону? Түшүнбөй койдум. Ошол прям ошончо тонна деп чыгарды бирөө. Чыгарып бердиби ошол жыйынтыкты? Ошондой болот деп. Жок эле бир элди дүрбөтүп эле жөн эле отура бересиңер беле. Андан тышкары көлүбүздө канча деген скутерлер, катерлер, пароходдор жүрүп атат.
канча деген айланайын. Ал 2-3 күн эмес, ал тиги көл сезон качан болот, ошондон бери жүрөт аларчы. Көлдөчү. Аларда деле болот, учечкалар болот, тияк бияк болот. Көл үстүндө жүрүшөт, түрдүү нерселер болот да көлдөчү. Анан ошолор бузбай эле именно 3 күнгө келип кете турган Формула 1 бузат бекен экологияны, мен түшүнбөй атам ошого. Мен илгери баягы уккан боюнча, ошо биздин ата бабалар айткан боюнча, рыбачыдан караколго жанагындай грузовой эмелер болчу экен, пароходдор. Будай ташуучу экен. Ошондой пароходдордон ошо пароходдор, ошо элестеткиле, ошол пароходдор чөгүп канча деген топливолор ошо сууга чыкты да, туурабы топливолор. Ошол экологияны бузбай, ошол кездеги ошол чөгүп кеткен жерде, ошо пляжда, например, ошо жээкке чөнгөн да, ошол жактын эли, например, кырылып өлүп калган жок да ошо экология. Эчтеке болбой эле жашап атпайбы элдер. Анан именно ошо 3 күн өтө турган Формула 1-ден эле ушул жайгор каптым эле укмуш экология бузулуп, баары кырылып кетет бекен. ЮНЕСКОнун тиги кара тизмесине кирип кетет деп тиги Самат жанагы Кушбек ким дейт? Самат Кушбек деген бир Германияда жатып алып, жумушка кире албай атабы, орношо албай атабы билбейм, ошол күндө какшап эле зылдап эле чыгып атат. Анан бул бийлик кетиш керек, болбой калды, кетиш керек деп эле сайрап атат. Бул бийликке асылып кетиш керек дегендер мен үчүн душман болуп калат да. Лично мен үчүнчү. Жек көрүп калам андай адамды. Кайда бир болбогон нерсе үчүн бийлик кетиш керек дегенде токтош керек да. Анан ошол кара тизмеге кирип кетсе, жана деп туруп анан баягы салыштырып коюптур мен боюнча. Самолеттор кара тизмеге кирсе уча албай калып атпайбы, анан бара албай калыппайбыз депчи. Көл өзөнүнө учабы асманга? Көл өзөнүнө башка өлкөгө киреби, эмне кылат? Кара тизмеге кирип кетсе эмне болот экен көл? Көп болсо ошол европалыктар келбей калар, балким тиги дагы бирөөлөр келбей калат. Бирок биз чөөрөбүз да эмне, кара тизмеге кирип кетти деп биз да чөө албай калабыз бул көлгө. Эмне болобуз ошондо? Кайда нерселер дүрбөлөтүп урдура бербегилечи эле, тим эле дүйнө жүзү боюнча единственный бир эле сен Самат Кушбек деген жигит. Сен эле жалгыз эксперт болсоң эмне болуп кетиптир айланайын. Башкалары баары душман деп тим эле укмуш сүйлөпсүң го, мен эле кыйынмын айланайын, мен эле деп. Калган эксперттер эмне, тупойбу? Калган эксперттер жиндиби, келе союн түшүнбөйм такыр. Сенден башка эксперттер толуп атса керек, сен көп болсо ошол бир аз иштепсиң, канча жыл дедиң, 10 жыл иштедим дедиңби? 10 жыл иштеп эле сен профессор болуп кеттиң укмуш. Чапчаш эле жигит экенсиң, кайдагы профессор болуп кеттиң сен. Менимче сен болгончо мен оюмча сен жөн эле саясий сойкузуң мен үчүн. Сен ошо саясат жакта бир орун табайын деп эле жүрөсүң менимче. Жөндөн жөн сүйлөгөн жоксуң сен. Күйгөн жоксуң эчтекеге, сен чын жүрөктөн күйгөн жоксуң мамлекетке. Сен болгон эле бир упай топтоп эле чыгып алып эле дөрүп сүйлөп атасың, атайын балким ошо ишке орношомбу деп атасыңбы билбейм. Же атайын сени жалдап бирөө акчага жалдап алып сүйлөтүп атабы бул бийликке каршы кылып. Койбойсуңар ондайыңарды. Элдин баарын жынды кылып. Мен да аралашпай эле коеюнчу, макул өздөрү чечип алар. Эми бир эле Самат эмес да эксперттер толтурат. Башка эксперттер деле бар да деп мен деле алдап отурам. Карап отурсам, эксперттер бирөөсү да каршы эч ким эчтеке дебептир. Бир эле ошол Самат Кушбек чыгып алып эле биздин жанагы саясий сойкуларды дүрбөтүп эле ачко топтой албаган жанагы саясий сойкулар бар да биздечи. Ошолордун чырагына май тамызып эле ошолорду эле сүйлөтүп атасың да кайра-кайрачы. Анча-мынча карапайым жанагы эл ойлонбогон, эчтеке билбеген, түшүнбөгөндөр да чыгып алып, Атамбаевскийлер, Мадмаровскийлер да чыгып алып атат. Дөрүп. Токтоткула, 3 күн ичинде тим эле укмуш природаны бузуп кетчү деп тонналап эсептейсиңер го, экспертиза чыгарып айланайын, кайдагы тонналар дейсиң. Тоба кылдым. Ошол же ар бир катердин литражын көбөйтүп койдуңар, ошонун баарын көбөйтүп туруп тоннага чыгарып ийдиңер. Ошонун баары көл үстүндө төгүлөт бекен. Эми болсо бир балким бир 50-60 литровый багы бар, балким авария болуп кетип, жарылып кетип, ошобуз төгүлөр балким. Төгүлсө деле анча деле зыян болбош керек, эми ким билет эми аны мен кайдан билем, мен билбейм. Бирок менин көз карашымда бул жөн эле провокационный эле бир нерсе болуп аткандай сезилип атат мага. Ар бир өзүнчө бир очкочо топтоп аткандай эле сезилип атат мага. Чын, эч кимиси чын жүрөктөн мамлекет үчүн күйгөн мындай бир эме көргөн жокмун да. Мамлекетке күйгөн ошол адамдар кичине мындай салыштырып ойлонуш керек. Ар бир кычыкка сайлай бербечи, убагында мынакей кемпир абат деп кыйкырып бакырдыңар, төш кактыңар, акыры өз ордуңарга келдиңер. Чек аранын баары туура эле чечилиптир деп өз ордуңарга келдиңер, депчи. Андан кийин дагы бир балекет деп чыктыңар эле, анысы деле туура эле экен деп калдыңар. Убагында тууну алмаштырып атат деп тим эле төш кагып жинди болуп, элди дүрбөлөңгө чакырып чыккыла, каршы болгула деп чыгып жүргөн Атай деген бир бала бар эле. Ал да укмуш азыр Сады Жапаровду колдонуш болуп калыптыр.
кандай эме менен колдоп калды мен түшүнбөй калдым. Ошондо туура эле алмашыптырбы? Жаштакай эле экен, сонун эле алмаштыбы? Ошол жөнүндө эч ким сүйлөгөн жок да. Сүйлөбөй эле мындай эле кабыт эчтеке болбогондой эле жүрөсүңөр да баарыңар, камырбайчы. Мына мен ошол Садыр Жапаров президент болуп келгенден баштап колдоп келем, келгенден баштап сүйлөп келем да. Мен жай келгенде өзүм жумушум башталып сүйлөбөйм, мен сүйлөбөй калам да. Кышында эле сүйлөйм мен. Анткени мен иштейм, өз оокатымды кылам. Мен саясатка кирип алып, тиги саясий жактан акча табам мен, тигинтем очко топтойм дебейм да эч качанчы. Чыгып эле сүйлөйм, өзүмдүн оюмду айтам, болду. Анан туугандар мындай кичине ойлонолучу, бир нерсени ойлонгулачы. Бирөө чыгып эле кыйкырып бакырып койсо эле ошону туура дей бергени токтотула да. Бизде деле эксперттер жинди эле эмес да. Ошондо биздин президентибиз бизге душман болуп атат ошондо. Бир эле ак киши экен да, Самат Кушбек деген татакта. Апапкай элди ойлогон, элдин келечегин ойлогон, бирок сары эмеде Францияда жашап жүрөт ошондо. Ошондойбу? Чын жүрөгүнөн патриот адам кыргыз элин сатып коюп өзү тиякта жүрөт. Францияда ошондойбу? Францияда бышырып коюптурбу? Кыргыздын патриот болсо чын эле, чын патриот болсо могу жерде жүрбөйбү? Моякта болуш керек да. Если ошол чын эле күйүп атса, ошончолук тонна чын эле төгүлө турган болсо, аябай катастрофический бир зыян келтирип аткан болсо, эмне Францияда жүрөсүң камырабай анда? Кел да буяка, келбейсиңби? Буяка келип туруп айтпайсыңбы анда? Элдин баарын чакырбайсың, петиция деп кол топтоп, кол койдурбайсыңбы анда? Чын болсо. Интернетте туруп эле дөrdүрө бербей. Чын жүрөктөн болсо келгиле мояка келип сүйлөгүлө. Могу жерге келип жолуккула, министрлерге жолуккула, президенттерге баргыла. Бул кар болбойт деп бир экспертизалар топтогула. Жогорку кеңеште апарып туруп тиги деметкеле жолуктургула ошо эксперттерге. Жогорку кеңеш өзү айтып атат, баары жакшы, эч кандай зыяны жок, өткөрөт деп атат. Жогорку кеңеш айтып атат. Жогорку кеңеш дагы келе эмес да, аякта да баары эле тупойлор отуруп алды. Ошондо бир эле Самат Кушбек акылдуу болуп калыптырбы? Койбойсуңарбы эле чача-мача. Анча-мынчалар ушул интригант провокаторлордун баары подписчик топтоп блогер болуп атсыңар. Силерге деле бир убакыт келер, жооп бере турган убакыт келер. Жооп беришиңер керек силер дагы. Антпесе чота элди будуңчан кылып, провокация кылып, окмуш кылып атасыңар силер. Анча-мынча мен байкаган блогерлер. Кээ бир ишкерлер да бар арасында. Ишкерлер да жүрөт провокация менен заниматься этип. Ишкерлиги менен алектенбей, провокация кылып атышат отуруп алып. Ачык айкын. Токтоткула болду. Мына мен көлдүкмүн мен көлдүкмүн. Мага бир киши кечке какшанып койсо эле мен ошону ээрчип кетпейм. Мен ойлоном, таразалайм, ар кимдин сөзүн салыштырам, угам, андан кийин анан жыйынтык чыгарам. Эси мамлекет дурус, жакшы эле бул. Биз текшергенбиз баары сонун десе, анда биз мамлекетти колдойбуз. Болду. Кайда бир детакта отуруп алган эмелерди колдобойбуз эч качан. Силерди да колдобогонго чакырам. Ошол туугандар. Ато биздин бийликтегилердин баарын эле душман кылып салышты акмактар. Мейлиңиздер, ассаламу алейкум.